эми бизде проблема азыр театрда эл менен театр байланышы өтө начар болуп калды да. Адамдар театрга келбей калды. Мамлекетибиз өссүн десек, маданиятыбызды өстүрүшүбүз керек да. Маданиятты өстүрүш үчүн руханий байлыктарды өстүрүш керек болуп атат да. Ошого биз элден ham суралып кетет элек, ушул театрга келсе, мындай руханий азык чыгарып, дем алып, мындай театр өзү башкача нерсе да бул. Келгенде мындай түшүндүрсөң адам түшүнбөсүгү мүмкүн, бирок келгенде байланып калышың өзүң билбей каласың да. Бизден театр бул эки элдин, мына өзбек менен кыргыз элинин достук көпүрөсү эсептелет да. Биз өзүбүздүн сахналарда кыргыз маданиятынын пьесаларынын, спектакльдеринин, ошо тарыхтарынын спектакль аркылуу элге көрсөтөбүз да. Аны биз Өзбекстанга барып таратабыз. Өзбекстанга барып мына Курманжан Датха спектаклini койдук, Айкөл Мана спектаклini, Семетей спектаклini койдук. Бардык кыргыз драматургтарынын спектакльдерин Өзбекстанга барып көрсөтөбүз да. Олар таанышсын, билсин деп. Ошого биздики Өзбекстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын маданият жактан эки элдин достук көпүрөсү эсептелет да. Эми Алла насип кылса, депутат болуп калсам, эми барып ушу маданият кызматкерлеринин айлыктарын караштырабыз. Ушуну көтөрүп берсе мамлекетибиз жакшы болот. Анан ушу маданиятыбызга алдында эле салым кошуп келгенбиз. Мындан кийин дагы салым кошобуз, Кудай буйруса. Анан депутат болуп калсам, бул максатта экономикалык долбоорлорду иштеп чыгып, маданияттык маселелерини инвесторлорду көңүл бурушуна аракет кылам да, маданиятка көңүл бурушуна аракет кылам да. Бул партия көп улуттардын мана биримдигини, достугуну бекемдеген партия да. Анан биздин мамлекетибизде улуттар аралык достук, тынчтык, ынтымак болсо, анан мамлекетибиз өнүкөт да. Бул улуттар биримдиги партиясы өзбек, кыргыз, тажик, орус, татар кандай улут болбосун башыны бириктирген партия да. Буну бардыгы билет. Анан бул партия алдыга койгон максаттарыны анан аткарган партия да. Ошон үчүн мен улуттар биримдик партиясын тандадым. Шайлоочулар эми улуттар биримдиги партиясын тандагыла дейм. Биз эми депутаттар эл үчүн иштеш керек да. Биз дагы ушул эл үчүн иштейлик, элдин көйгөйүнү чечейлик, мамлекеттин бюджетин көбөйтүрүп, ушу маданият тармагын өнүктүрөлүк, өстүрөлүк деп аракет кылып атабыз да. Кудай буйруса ушул максаттарыбызга эришебиз деген үмүттөмүн.